Assalamu alaikum урматтуу YouTube көрүүчүлөр. Assalamu alaikum Кадамжай жаңылыктары YouTube каналынын катталуучулары. Амансыздарбы? Барыңыздарды үй бүлөңүздөргө тынчтык, амандык, береке болсун. Урматтуу менин көрүүчүлөрүм, урматтуу Кадамжай жаңылыктары YouTube каналынын подписчиктери, барыңыздарды бүгүнкү 21 март Нооруз майрамыңыздар менен, жалпы элдик республикалык майрам менен сиздерди куттуктаймын. Үй бүлөңүздөргө береке, тынчтык, амандык болсун. Бардыгы Кудайдан. Өмүрүңүздөр узун болсун. Кадамжай жаңылыктары YouTube каналы сиздердин кызматыңыздарда. Ар дайым ушул YouTube канал аркылуу сиздердин кайрылууңуздарды, сиздердин сунуштарыңыздарды, ой пикириңиздерди коомчулукка жеткизип туруу үчүн кызмат кылат. Ар кандай кайрылууларды кабыл алабыз. Коммерческий рекламаларды буйртма берсеңиздер болот. Бирөө үй сатат, бирөө машина сатат, бирөө жер сатам дейт. Же болбосо бир ишкана, магазин, кайсы бир ишканаңыздарды ачылышы болобу, же ошону элге жеткизиш максатыда реклама кылыш керекпи? Кайрылсаңыздар болот. Дайыма кызматыңыздардабыз. Мага бир кайрылуу келип түштү. Өзүңүздөргө белгилүү, мурдагы жылдан баштап, 2022 жылдан баштап YouTube каналымдагы өзүмдүн жолумду, өзүмө бир максатты коюп алганмын. Кыргыз Республикасынын ичинде болобу, же башка жерде болобу, бири-бирини жоготуп жүргөндөр, же болбосо көптөн бери сагынып көрбөй жүргөн достор болобу, тең туштар, однополчандар, анан кимдир бирөө көптөн бери өзүнүн тууганын жоготуп таппай жүргөн болсо, ошол Сонунгүл Үмүтбек деген бир келин менен баланы издегенден кийин өзүмө максат кылдым эле ошондой бир муктаждарга жардам берсем деп. Эгерде сиздерде дагы тааныштарыңыздар, досторуңуздар, мурда бирге окуган группалашыңыздар, же көптөн бери көрбөй жүргөн туугандарыңыздар болсо, ошо биздин каналыбыз, Кадамжай жаңылыктары каналы аркылуу экранда чыгып турган номерлер аркылуу кайрылсаңыздар, биз каналыбыз аркылуу жарытып, ошол сиздин туугандарыңызды, сиздин тааныштарыңызды таап бергенге аракет кылабыз. Ошондой кайрылуулардын бири кече мага келип түштү. Биздин каналыбызга, Кадамжай жаңылыктары каналына Анапияев Талас аттуу агабыз кайрылды. Бул агабыз Кадамжай району Каражыгач айылында жашайт экен. Бул агабыздын кайрылганынын себеби өзү менен бирге советтик армиянын катарында бирге кызмат өтөгөн однополчанны издеп атыптыр. 1979 жылы Ош военком комиссариатынан бирге армия, советтик армия катарына жөнөшүп, мен окуп берейин. Прикарпатский военный округ, Ужгород шаары, номер 74-257 танковый частында бирге кызмат өтөгөн кызматташы, Жалал-Абад областынын Алабыка району Жаппасалды айылынын тургуну Сакыбаев Болот аттуу однополчанны издеп жатат. Урматтуу Сакыбаев Болот аба, эгер сиз Алабыка районунун Жаппасалды айылында жашап жаткан болсоңуз, сизде Прикарпатский военный округ Ужгород шаарындагы номер 74-257 номерлүү танковый частында бирге кызмат өтөгөн сиздин кызматташыңыз, однополчаныңыз Анапияев Талас аба сизди издеп атат. Урматтуу көрүүчүлөр, көрбөйсүздарбы? Достор бирини бири издеп жатышат. Арасында ушундай бир жакшылык күндөр болушу мүмкүн, ошондуктан бирини бири издеп жаткан болушу мүмкүн. Неме айтайын деп турам, 79 болсо азыр 23 жыл, арадан 44 жыл өтүптүр. Урматтуу Сакыбаев Болот байке, сизди Анапияев Талас досуңуз канча жылдан бери көрбөптүр. Бул арада каталышып турган болушуңуздар мүмкүн, бирок ошол
79-жылы бирге кетип, бирге туруп, бирге жатып, казармаларда башыңыздардан өткүзгөн жакшы жаман күндөрдү эстөө максатында Анапияев ошол талас досуңуз сизди издеп жатат. Ушунча жылдан бери сагынып көргүсү келип издеп жүргөнүгө караганда сиздердин бири-бириңиздерге айта турган, эстей турган жакшы күндөрүңүздөр көп окшойт. Экрандагы чыгып турган, көрүп турган номерлерге кайрылыңыздар. Биз сиздерге ошол номерлер аркылуу Анапияев Талас байкенин номерин таап беребиз. Сизди байланыштырабыз. Бирге көрүшүп, көрүшкөндө бири-бириңиздерге айта турган жакшы сөздөрүңүздөр бар болуш керек. Тез арада көрүшүңүздөрдү биз дагы каналыбыз аркылуу, көрүүчүлөр аркылуу каалап калабыз. Урматтуу Кадамжай жаңылыктар YouTube каналынын катталуучулары, сиз дагы ушинтип өз жакыныңызды биздин канал аркылуу издеп тапсаңыз болот. Бизге кайрылыңыздар. Төмөнкү экранда чыгып турган номерлерге 24 саат бою кайрылсаңыздар болот. Ар дайым сиздердин жакын туугандарыңыздарды, көптөн бери көрбөгөн санаалаштарыңыздарды, группалаштарыңыздарды, однополчандарыңыздарды таап бергенге, ар дайым сиздерге көмөк көрсөткөнгө Кадамжай жаңылыктар YouTube каналы жана мен Кайликов Тажи Махамат ар дайым даярбыз. Кийинки видеону дагы күтүп байкап туруңуздар. Кийинки көрсөтүүбүздө 20 жылдан артык убакыт болуптур. 20 жылга чукул убакыт болуптур дейли. Атасы Россияга иш сапары менен кетип, акча таап келгени кетип, жок болуп калган. Кыздары кайрылды мага. Ошол жөнүндө сиздерге чыгарылыш кылып берип кайрылуу кылабыз. Сиздердин жардамыңыздар менен, сиздердин көмөгүңүздөр менен ушул бир үй бүлөнүн бактылуу болушуга, атасыны таап алышыга жардам кылайлык. Кийинки видеону күтүп туруңуздар. Кийинки видеодо ошол кайрылуу болот. Ошол видеонун таркалышыга жардам кылыңыздар, лайк басыңыздар. Жана видеону көрүп атканыңыздарда астыда поделиться деген бөлүмү бар. Ошону басып, болгон группаларыңыздарга, болгон тааныштарыңызга таркатыңыздар. Однополчандар Анапияев Талас байкебиз менен Сакыбаев Болот акебиздин бири-бирини таап алышыга сиздердин жардамыңыздар менен, урматтуу көрүүчүлөр, эришелик, ошого жетишелик. Барыңыздарды үй бүлөңүздөргө тынчтык, амандык, бактылуулук каалаймын. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.